Google'dan statistikалык маалымат алышыптыр Түркияда. Бизде деле айырмасы көп болбосо керек. Адамдар бактылуу болгусу келеби деген суроого, мисалы, баарыбыз бактылуу болсо, канткенде бактылуу жашайбыз, бактылуу болду, тойлордо, баардык жерде айтылат. Google'дан бактылуулук деген сөз bir аптада, мисалы айталы, канча жолу жазылат. Анан булардын Алейна Тилки деген bir бемаани эмеси бар. Попстары бар. Чыгып алып жалжалаңда ырдаган bir стар. Жаш кыз болгон үчүн шилекей агып баары карашат аны. Google'да bir аптада 10 миң жолу бактылуулук деген сөз жазылса, бактылуулук деген эмне, бактылуу кантип бактылуу болсо болот дегендей, бактылуулук деген сөз аралашкан. 4 миллион жолу Алейна Тилки деп жазышыптыр. Алейна Тилки биздеги жанагы адамдар көрүп анын искусствосунан, анын жаратмандыгынан, ырынын терең маанисинен эмес, мазакташ үчүн, шылдыңдаш үчүн көргөн артисттер бар го, ошого окшогон киши, ойлонгон, билген адамга. Адам bir ойго келдим дейт. Адамдар демек чында эле бактылуу болгусу келеби? Себеби bir коомдо, бардыгы бактылуу болгусу келген bir коомдо 10 миң жолу бактылуулук деген сөз Google'га жазылып атса, 4 миллиондон ашык жолу Алейна Тилки деп жазылат. Ортодогу айырма өтө чоң. Ал 10 миң бактылуулук деген сөздүн 70%, демек 7 миңден тегерегиндегиси бактылуулук дубасы экен. Ал жерде дагы бактылуу болгондо өзүм эмгек кылайын, кантип бактылуу болсом болот, бактылуу болуш үчүн ой жүгүртүүмдү, дүйнө таанымды мени кантип өнүктүрөйүн, өстүрөйүн, нелерди окушум керек, мен бүгүнгө чейин нелерди ката кылып атканмын, ошол каталарымдан сабак алып, нелерди туура кылсам анан бактылуу эмес. Ишти жогоруга тапшырыштын жол жобосун издеп көрүптүр, бактылуулук дубасы деп. Мындан мага bir ой келди. Мен туура диний түшүнүк, туура диний аң сезим кандай болушу керек эле деген темада 3-4 жылдан бери, же 5 жылдан бери макала жазып жүрөм, bir китеп жаздым, видео сабактарды көп тарттым. Мага келген комментарийлердин басымдуу бөлүгүндө сен динди бузба, сен жөн жүр, бизде баардыгы таптаза, тептегиз, идеальный болуп атат, биздин диний агартуучулар аны кылып атат. Сен келип динди бузуп, анан бизди кайра бактысыз кыласың деген комментарийлер. Бирок фактыны карайлы, статистиканы карай турамсак, реалдуулукту. Мен 4 жылдан бери сахнада экенмин, мындайча айтканда. Ол мен деле окуган адамдар көп эмес, окуган, көргөн адамдар. Бирок биз эгемендүүлүктү алган жылдан баштап бул жака эми так канча 23 жыл болду, 23 жыл, 24 жыл. Жок, 33-34 жыл болуптур. Эгемендүүлүктү алгандан кийин эле диний таалим тарбия ушундай ишмердүүлүктөр дароо башталып кеткен эмес, 93-94 жылдары бул нерселер жандана баштады да. Эми 93-94 жылдан баштап исламга даават кылуу деген иштер, мисалы, bir топ жерини мен сындап келген таризде уланып келатат. Ушул жерлери туура эмес болуп калат. Бул жери туура, бирок бул жерлерин кичине оңдош керек дегендей таризде уланып келатат. Бактылуу адамдар көбөйдүбү? Мун статистиканы карайлы бир. Балким улуттук статистика комитетинен алып көрүш керек. Ажырашкандар азайдыбы, мисалы үчүн? 3. Өзүнүн жанына кыйган, же болсо мисалы аялдарга зордук зомбулук, балдарына зордук зомбулук кылгандар азайдыбы? Билимге, билимге диний таалим тарбиядан улам берилип, билим менен окуп, дүйнө көз карашын кеңейтип, жакшы бакубат жашоого умтулгандар көбөйдүбү? Муну статистикалык маалыматтардан bir кызыксаңыздар, карап көрүңүздөр. Канчалык сен келбесең эле, сен жок болсоң баарын кыйратып аттык эле деп атышпайбы, мисалы. Канчалык кыйратты, канчалык жакшы болду. 2. Бул нерселерди статистика менен белгилеш кыйын, бирок туура эмес диний түшүнүктөн улам сыгылган,
кысылган, буылган, жан дүйнөсү тарайган, жообу жок суроолор басып кеткен, жашоосунун сапатын, качествосун түшүрө турган, азайта турган эрежелер көбөйүп кеткен адамдарыбыз өтө эле көп. Балким муну өздөрү байкайттыр, балким байкабайттыр. Менин жеке баамымда байкашат. Бирок жок, биз азыр ушуну байкап мынтип кыйналбашым керек эле, жакшына жашашым керек эле, дин мындай болбосо керек деп калсам, дароо Алла Таалага каршы келгендей болуп калат экенмин. Себеби ушинтип түшүндүрүшөт. Алла Таалага каршы келгендей болуп, өзүмдүн напсиме жеңил келген үчүн, мага жеңил сезилген үчүн ушинтип ойлоп алып, анан кийин эртең итак бул жакта жакшына жашабай атам, анан эртең акыретке барганда дагы тозокко түшүп калбайын, андан көрө мага жакпай атса дагы ушунукун эле тырмышып кармай берсем бейишке кирет экенмин дегендей коркуудан улам. Көп адам менин ой пикирлериме жанашканга эрки жетпейт. Чындыгында андай эмес. Исламдын тегерегинде сүйлөй турган болсок, адамдарды кыйнаганга канчалык көп кыйнаса, канчалык көп буулуктурса адамды, канчалык көп настроение кылса, настроениясын түшүрсө, канчалык көп адамга жүктөсө, мыналарды кыл, ананы кыл, муну деген майда нерселер канчалык көбөйүп кетсе, ошончолук көп сооп боло турган дин эмес. Алла Тааланын максат муратын биз кайсыл жерден билсек болот? Кур'ан-ы Каримдин ичинен. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала бизге сүйлөп аткан болсо, демек бул жараткан эмнени каалап атат? Бизде кайсыл нерселерди ишке ашыргысы келип атат? Бир жараткан пенделери, коом катары. Ал жерде мисалы көп кыйнагысы келип, кыйнаган сайын ырахат алган, кыйнап бүтүп анан сооп бергиси келген, аз-аздан сооп берип келатып, анан кийин бир мындай күнөөсүн көрүп калса баардык соопторун жууп сала турган, жанагы кашыктап топтогонун чөмүчтөп чача турган бир схема жок. Андай Алла Тааланы Кур'ан-ы Карим таанытпайт. Кур'ан-ы Каримде таанытылган, өзүнү баяндаган Алла Тааланы карасаңыз, адамга жан тарткан, пендеге жан тарткан. Албетте кызыл сызыктары бар. Мына ошол чоң күнөөлөрдөн оолак болсоңуз, майда чүйдө күнөөлөрдөн күчүңүз жетишинче оолак болуп жашайсыз, күндүгү өзүңүздү оңдоп жашайсыз. Майда чүйдө күнөөлөрдү кетиргенде кайра өзүңүздү топтоп, оюңузду топтоп, алардан узак болуп жашап, тынбай өмүрүңүз өткүчөктү аракет кылып жашасаңыз, мына ошол туура жашоо философиясы. Бирөөнүн акысын жебегенге, анан Кудайга ширк кошпогонго, шерик кошпогонго аракет кылыш керек. Бирок экөө тең адамдын пайдасы үчүн булар. Кудай үчүн эч кандай пайда көзөмөлдөнгөн эмес бул жерде. Менде дал ушулардан кийин мындай бир ой келди. Бизде адамдар чындап диний жашоом же руханий жашоом чындап эле түз болсун, туура болсун, Кудай максаттагандай болсун деп чындап эле адамдар каалайбы, каалабайбы деген ой пикир келе баштады. Албетте муну жанагы Түркиядагы окуядагыдай кылып Google статистика менен белгилей албайбыз. Бирок менимче экинчиси, көпчүлүк адам демек өзү Кудай берген эркиндиктин, Кудай берген туура жолду эмгек кылып таап, даамын татып, ушул дүйнөдө деле, аркы дүйнөдө деле жыргап жашагысы келбейт окшойт деген ой келе баштады.